Кубаттуулугу 100 мегаватт болгон Кулана КЭСин куруу долбоору ишке ашырылууда. Энергетика министрлиги кабарлагандай, курулуш аянты Нарын шаарынан 40 чакырым батышты карай Нарын жана Ат башы дарыялары кошулган жеринен 0,8 чакырым төмөн жагында жайгашкан. Нарын дарыясынын гидропотенциалы максималдуу пайдалануу жана суу астында калуучу аймакты азайтуу максатында гидротехникалык курулуштардын түзүлүшү каралган. Алсак алар дамба, бурма сууну кабыл алуучу курулуш, бурма канал, корготуучу бассейн, КЭС имараты жана суу агып чыгуучу канал болуп саналат. Суу алуучу жайдын бурма каналы 6,5 чакырым узундукта дарыянын оң жээги аркылуу напордук станциялык түйүнгө чейин жүргүзүлөт. КЭСтин машиналык залында ар бири 25 мегаватт кубаттуулуктан 4 гидроагрегат жайгашып, жыл сайын 450 миллион киловатт саатка чейинки экологиялык жактан таза электр энергиясы өндүрүлөт. Учурда КЭСтин курулушуна 600дөн ашуун курулуш кызматкерлери тартылган. 2025-2026 жылдардагы активдүү курулуш баскычында бул көрсөткүч 1000 адамга чейин жеткирилет. Куруучулардын ыңгайлуу жашоосу үчүн керектүү шарттар менен жабдылган вахталык шаарча салынган. Ал жерде коомдук, маданий жана коммуналдык кызмат көрсөтүүчү объектилер жайгашкан.